Ош шейиттери коомдук бирикмесинин төрайымы Турдайым Айтиева 26 ноябрь күнү Ош шаардык милиция кызматкерлери тарабынан кармалып, шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Аталган бөлүмдүн маалымат кызматынан билдиргендей, Айтиеванын кармалышына Ош шаарынын тургуну Уулкан Баймурзаеванын жазган арызы себепкер болгон. Арызда жабырлануучу Тургунайым Айтиева тарабынан денесинен жаракат алганын билдирген. Bunun негизинде иликтөө иши жүрүп, 28 ноябрь күнү Ош шейиттери коомунун төрайымына соттук кароо болду. Жыйынтыгында Айтиева камакка алуу ишинен четтетилди. Чыктым. Рахмат. Мени күтүп алгандарыңарга. Мен өзүм башынан эле айтып жүрчү элем. Ош шаарымы, Ош областымын элин, Кыргызстандын элин мен Нью-Йоркко алмаштырбайм деп. Бүгүн экинчи жолу кайталашка туура келди мен. Ошту Нью-Йоркко алмаштырбайм. Бүгүн өзүм ден соолугум кичине жакшы эмес, силерден чоң кечирим сурайм. Башка убакыттар буйрса, Кудай кааласа болуп калар. Азыр ден соолугум аябай начар болуп турамыш. Өзүмө келип алайын. Силерге чоң рахмат. Жалпысынан шаардык ички иштер бөлүмүнө Турдайым Айтиевага карата 3 арыз түшкөн. Биринчиси денесине жаракат алганын айтса, дагы бири Турайым андан квартира алып бериш үчүн акча талап кылганын билдирген. Бирок Ош шейиттери коомдук уюмунун мүчөлөрү арыз жазып кайрылгандар кимдир бирөөнүн куралы болуп жатканын айтышат. Жалдап атат да муну. Жалдабаса мындай акыбалга барбайт. Ошондой каерге барса тургун айта мурда чыгып сүйлөп, биз ушинтип кыйналып атабыз. Менин балам башы жок, палан түкүн деп ыйлап жүргөн. Эми келип муну аркасынан жаманат кылып жүрөт. Эми оягы кандай экенин мен түшүнө албайм да. Эч кандай акча жеген эмес. Акча жеген болсо кандай ким доказательствосы жок. 63 жаш пайгамбар жашында бул эже эч кимди алдабайт. Биз бардыгыбыз ишенебиз. Кечегиде сүйлөгөн Дилбар деген эже бул жалган жаба, көрө албастык. Бул аялдардын көрө албаган аялдык ушак деп эсептейбиз. Эл туура түшүнүш керек ушуну. Бул аялдардын көрө албагандыгы. Окуянын чоо жайын билүү максатында Айтиеванын ишин караган шаардык сот Рамазан Буркановичке кайрылганыбызда, ал кылмыш ишинин козголушунун себеби Ош шейиттери коомдук бирикмесинин төрайымы менен укук коргоочу Уулкан Баймурзаевдин ортосунда келишпестиктер болуп, экөө тең денесинен жаракат алышкан. Эки тараптуу арыздын негизинде маселени караган соттун чечими тууралуу буларды айтып берди. Ушул жылдын 1 октябрь күнү Айтиеванын үстүнөн кылмыш иш козголгон экен. Азыркы мезгилде ишти карап жатканга чейин эки тараптан келишип алыптыр. Экөө тосмо арыз менен кайрылышып, бири-бирин кечиришиптир. Сотко да ошол тосмо арыздары тапшырылды. Айтиеванын жашы 63кө барып калгандыгын, оорулуу экендигин, ИВСте жатып бир нече жолу тез жардам чакырып, жүрөгү оорулуу экен, тез жардам чакырышыптыр 6-7 жолу. Ошол жагдайлардын бардыгын эске алып, экөө жарашып алгандыктан биз кече аны камакка алуудан баш тарттык. Бирок тоомат койгондордун бири Дилбар Кучконованын айтымында арыз жазгандардан эч кими тосмо кат жазган жок. Ал тургай алардын соттук процесске катышышына да ошол жердеги милиция кызматкерлери мүмкүнчүлүк беришкен эмес. Эч ким жазган жок. Калп. Бурканович ушул соттоду. Бизди бирибизди жолоттурбай койду. Шаардык соттун чечимине нааразы болгон Дилбар Кучконова эми өкмөттүн Ош шаарындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнө жардам сурап келгенин айтат. Ал эми Айтиевага эмне себептен арыз жаздыңыз деген суроого төмөнкүдөй жооп берди. Бизди жол көрсөтүп жүрдү, кокуй бул эшикке киргиле, тияка киргиле, ой тигине мынтип эметкиле деп жол көрсөттү. Анысына рахмат. Мен аны балабай койгон жерим жок. Безруковдун менин жалгыз баламды өлтүргөндөрдүн $7000 жеген. Анткени мен муну билбейт элем. Безруковдун апасы телефонго да түшкөн. Анын звонок эткен. Дилбарай Айтиева Тургунайым эжеңизге ишенесизби деген. Ишенем, мен бизди жетелеп жүрсө ишенем да дедим. Десем, анда биз $7000 бердик, алдыңызбы деди. Карама каршы турган эки тараптын кимиси туура аны убакыт көрсөтөт. Ал эми Ош шейиттери коомдук бирикмесинин төрайымы Тургунайым Айтиевага карата козголгон кылмыш иши дале болсо тергөөдө. Андан кандай жыйынтык чыгары да белгисиз. Негизгиси элишенген тергөөчүлөр менен сот кызматкерлери жаралган маселени объективдүү чечип, көпчүлүктүн нааразычылыгына калбаса эле болгону. Кенжебек Маматсадыкова, Тилек Адинабеков, Чагылган Продакшн студиясы Ош шаарынан.